Кыргызстанда күнөсканалар салык төлөөдөн бошотулду. Абалдан пайдаланган Тоң районунун Аксай айылынын тургуну Бакыт Зарлыков өзүнүн үйүнүн алдына күнөскана курган. Азырынча түшүмдү бадыраңдан гана алып жатат. Ошентсе да жаш багбан баштаган иши чыгымды актап жатканын айтат. Эң биринчиден эле биженде сугаруу иштери, анан буга тамак берүү деп айтылат да, мисалы. Анан ал тамак берүү болгондо биженде биз эч кандай химиялык жол менен жанагындай селитр ар түрдүү немелерди кошпойбуз. Күнөсканага керектүү жабдууларды алууда коомдук фонд көмөктөшкөн. Фонддун базасында облустун бардык районундагы дыйкандар үчүн ачылган 4 лицей бар. Чоң инвесторлор тартуу менен фермерлерге чакан аз процент менен, пайыз менен кредиттерди берип, тамчылатып сугарууну коюп, анан иштелбей жаткан жерлерди иштетүү боюнча азыр иштер болуп атат да ушундай. 10% үстөк менен берилет 5 жылга чейин. Андан тышкары биз бүгүнкү күнү тепличный хозяйство деп коет орусча. Анан сактоочу жайларды ишке ашырып жатабыз. Каржылык көмөк коомдук фонддор жана компаниялар тарабынан гана көрсөтүлбөйт. Өсүмдүктөрдү өстүрүү менен мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө арзан насыяны мамлекеттик айыл банк да берет. Срок кредита составляет 24 месяца. Насыянын мөөнөтү 24 айды түзөт. Өсүмдүктөргө жана малга болгон үстөк баа 1 жылга 10%. Бүгүнкү күндө биздин банк тарабынан 3,5 миң кардарга 1 миллиард 200 миллион сом берилген. Алардын 1 миллиарды каражатты мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө жумшаса, калганы өсүмдүк менен кайра иштетүү тармагына сарптайт. Адистер күнөскана тармагына колдоо көрсөтүү менен өлкө экономикасын түп тамырынан бери өзгөртүүгө болоорун айтат. Алардын ырасташынча, күнөсканадагы продукциялар менен Кыргызстан ички рынокты гана камсыздабастан коңшу мамлекеттерге да чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга өлкөнүн ЭАЭПке кирүүсү өбөлгө боло алат. Альбина Сулайманова, Эльвира Сатыбекова, Нуркызы Абдрахманова, Коомдук 1 канал.